Mübarek olsun. Ошондой эле биздин 1988-жылы көрөлгөн жигиттерибиз Исатова көтөрүп чыкты эле 20 жылдыктын урматыга, Орозондун урматыга, Улашташ кызыбызга Курбанова Үлгүлгө үй салып берүү идеясын көтөрүп чыкты эле. Ошону жалпы эл колдоп, бүгүнкү күндө ошол үй аземин ачыкты деп жарыялайм. Ошол биздин айылга бүгүн кубанычыбыз тең бөлүшүп Баткен райондук администрациянын орун басары Жумагүл Кадырова келген. Жумагүл Кадырова. Саламатсыздарбы, урматтуу Кызыл Бел айылынын тургундары, урматтуу аталар, урматтуу апалар. Бүгүн биз ушул өзгөчө жагымдуу бир иш-чарада отурат экенбиз. Мына Куранда Мухаммед пайгамбарыбыздын бир хадистеринде айтылган экен. Эгерде бир жарандын муктаждыгын чечүүгө салым кошкон адамдардын кайгысын жеңилдетсе, Аллах анын кайгысын кыяматта жеңилдетет деп айтылган экен. Ошон үчүн ушул Бибигүл сиңдибиздин ушул муктаждыгын чечип, кайгысын тең бөлүшүп, аны ушул ар тараптуу колдоо максатында ушул жакшынакай ушу 88-жылкы биздин инилерибиз, сиңдилерибиз демилге көтөрүп ушул ошондой эле ушул айылдын тургундары, эр азаматтар, жарандар ушул ак өргөнү куруп берипсиздер. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Әнир Белековичтин атынан, ошондой эле райондук администрациянын жалпы аппарат кызматкерлеринин атынан сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Алдакым ушул жардам көрсөткөн болсоңуздар, сиздерге Аллахым ыраазы болсун. Ушинтип айылдын өнүгүшүнө салым кошуп, ушул муктаждыктардын, жарандардын муктаждыктарын чечүүгө салым кошуп жүрө бериңиздер. Чоң рахмат сиздерге. Ошондой эле Карабак айыл өкмөтүнүн башчысы Келдибек Моллобаевга сөз берген. Биринчиден ушул кайрымдуу иштерди жасап Аллах Таалага шүгүрчүлүк турбасын. Жамаатка ыраазычылык билдиребиз. Бул үлгүлүү иш болду. Канчалаган жакшы иштер жасап атабыз, бирок өзүбүз унутуп калабыз. Канчалаган жаман иштер жасайбыз, бирок унутуп калабыз. Бирок Алла Таала эч качан унутпайт. Кээ бир нерселерди биздин назарыбызда